катардагы эле жогорку окуу жайындагы мугалимдер, бирок жан дүйнөлөрүндө ырга жакын шыктуу инсандар. Алардын кыялдары орундалып, белгилүү ырчылар менен бир сахнада кош жылдыз долбоорун дардашты. Ишеналы Арабаев атындагы университеттин мугалимдери менен биринчи жолу ырдап атканым. Ырдаганда дагы ырды жөндөй турган ырчы Үмүт деген айым абдан жакты, жакшы ырдайт экен. Сахнада баскан турганы да сыккан артист эле экен. Мага ошондуктан Үмүт айым менен ырдаган жакты. Бул Кыргыз Республикасынын маданиятынын мыкты кызматкери Мирлан Жетигенов байке менен ырдаганыма кубанычтамын. Мага да аябай жакты. Бул ырда жакчу. Канаттануу менен ырдадым десем болот. Эң сонун маанайдабыз. Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университети Кыргызстандын биринчи алипесинин түптөөчүсү Акылман жана Илимпоз Ишеналы Арабаевдин ысымын алып жүрөт. Учурда окуу жайда 22 миңден ашык студенттер билим алып, миңден ашуун профессор окутуучулар курамы, илимдин доктору жана кандидаттар эмгектенет. Достуктун, ынтымактын, этностор аралык мамилелердин бекемдешине түздөн-түз шарт түзө турган салтанаттуу бир майрам болгондугуна байланыштуу салттуу түрдө жылына Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинде бул иш-чара өткөрүлүп келет. Мында биз азыр эң башкы, эгер университеттин эң башкы максаты сапаттуу билим берүү болсо, ошо жаш окумуштууларга мотивация берип, өздөрүн бир башка өңүттө сахнадан кыргыз элине төбөсү көрүнүп калган жылдыздардын катарында мындай бир башка өңүттөн таланттарын ачууну максат кылганбыз. Бул дагы алардын ишмердүүлүк процессинде сапаттуу билим берүүгө дагы кандайдыр бир деңгээлде шарт түзөт деген ойдобуз. Педагогтор бардык өздөрүнө жүктөлгөн жүктү жоопкерчилик менен аткарат да. Анан сахнада дагы педагог катары кандай максаттар коюлса, жобонун негизинде дал ошондой кылып аткарып жатышат. Бул ишмердүүлүк процессинде ийгиликтерди гана алып келет деп ишенебиз. Нуржан Сартбекова дүйнөлүк тилдер жана эл аралык мамилелер институтунун директору бүгүнкү кош жылдыз долбоорунда сахнага чыгып көчмөндөр ырын аткарды. Азыр биз белгилүү теле алып баруучу биздин белгилүү жигиттерибиз, инсаныбыздын бирөөсү Чыңгыз Мырзаев менен көчмөндөр ырын ырдадык. Бул көчмөндөр ыры абдан жагат. Биз ушул ырды тандап, себеби бул жөн эле ыр эмес, ар бир нотасы бул биздин тарыхыбыз, маданиятыбыз, рухий дүйнөбүз да. Анан ар бир ырында, ар бир сөзүндө бул ата бабабыздын изи, жолу деп ойлойм. Ошон үчүн ушул ырды тандадык. Улуттук дем дүйнөлүк бийиктиги оңгу жол программасынын алкагында өткөрүлүп жаткан Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин кош жылдыз долбоорунда жалпы 17 мугалим катышып, эстрада ырчылар менен аткарышып, алар үчүн атайын сыйлыктар берилди. Мугалимдердин ушул иш-чарага катышып, ырдап чыктым. Чын айтканда буга чейин биз чоң сахнага чыккан эмес экенбиз. Жанагы белгилүү аттуу баштуу ырчылар менен чыгып, кичине болсо дагы элдерге кичине ыр белек тартууладык. Ошондой эле бизден ушул иш-чараны чын айтканда уюштуруп берген биздин ректораттарга абдан чоң ыраазычылык айтабыз. Ар бир үйдө жакшылык болсун, заманыбыз тынч болсун, асманыбыз ачык болсун, кырманыбыз даңат болсун, бак-бат жашоо болушун каалайм.